калам. Мен азыр бир жактан келатсам, коллегалар талкуулап калышыптыр. Көчөккө Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары муниципалдык инспекциясынын жетекчиси менен болгон урушу боюнча мен дагы ушул жака эки сөз пикиримди билдирип кетким келет. Биринчиден, ар бир депутат ар дайым мыйзам чегинде болгонго аракет кылыш керек. Кыргызстанда канчалаган машиналар болсо, канчалаган айдоочу күбөлүктөр болсо, мен ойлойм баары эле когда-то мындай штраф алышкан, баары эле ушундай ар кандай мыйзам бузуу жолдору болуп калат кээде. Андан эч нерсе болбойт. Анан чыга калып мен депутатмын деп эле корочкасын көрсөтүп эле басым кылган туура эмес. Кадимки эле жарандар катары чыгып же түшүндүрүш керек абалды, же болбосо кечирим сураш керек, жана штрафын төлөш керек, алыш керек. Мындан эч нерсе жок. Анан барып жанагы мен депутатмын деп, анан бир жакка чалып, анан жана корочкаларды көрсөткөн бул таптакыр туура эмес деп мен ойлойм. Ошол эле учурда азыркы коомдогу болуп жаткан мындай кырдаалдар негизинен көп. Биз ошо буга чейин фракциябыз бар кезде биз УКМКга баарына деле жөнөтчүбүз ошондой. Аткаруу бийлик тарабынан деле ошондой учурлар тез эле кездешип турат. Жанагы двойной сплошнойлорду неметкен жерлерде, анан одностороннийден туура эмес башка жака жүрүп бараткандар, окуялар көп эле болот. Бирок аларга деле ошондой чаралар көрүш керек. Анан депутаттар боюнча дагы айта кетчүсүз, анан жанагы жетекчиге Царикаев беле фамилиясы, ага ошо жаш деп неметип башташты. Бул такыр туура эмес. Бул жакта деген адамдын жашы роль ойнобойт деп мен ойлойм. Ал карыган кишиби же жаш кишиби, ал маанисиз. Анын жумушуна гана баа бериш керек деп мен эсептейм. Ошо бул өтө мындай жакшы көрүнүш эмес, тем более мындай публично болуп жаткандыгы эч качан таарынбаш керек. Бул жумуш. Депутаттар аткаруу бийлик өкүлдөрүнө жана аткаруу бийлик өкүлдөрү депутаттарына таарынбаш керек. Бул жумуш. Анан жумушта ар кандай окуялар боло берет, иштей бергиле. Анан эл өзү баасын баарына берет деп мен ойлойм. Ошол эле учурда мына мен Царикаев мырзага дагы кайрылып кетет элем. Ошол жанагы кыргыз орус тилинде боюнча болуп аткан маселе боюнча мен ойлойм, мамлекеттик кызматкерлер депутат эмес эле эң кадимки адамдар деле кайрылганда, кайсы тилде кайрылса ошол тилде жооп бергенге, мыйзам алдында биз жооптубуз. Ошо кайсы тилде кайрылса ошол тилде жооп берүүгө. Тем более мамлекеттик тил, кыргыз тили өтө азыр маанилүү маселе болуп жатат, өнүктүрүү. Ошон үчүн аны дагы эске алып койсок жакшы болот деп мен ойлойм.